Гүлзат Батырканова бул ысымды укканда көз алдыбызга кыргыз кийимин кийинип, колуна комуз кармап обон созгон айымдын элеси тартылат. Апасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Алипованын жолун жолдоп, ыр менен бирге жашап, сүйүктүү жар, ак уул кызыл кыздын энеси болуу менен бирге кыргыз маданиятына өз эмгегин өтөп, элдин алкышына арзы болтурат. Аткарган чыгармалары менен өзгөчө улуу муундун купулуна толгон биздин бүгүнкү каарманыбыздын баскан изи, кечирген жашоосу анын күйөрмандарына кызык экени талашсыз. Жарашып бизге, сизге бул дүйнө. Алма сабагынан алыс түшпөйт дегендей, апаңыз Шахрат Алипова тараптан өттү, ырчылык же бул сиздин өзүңүздүн тандооңузбу? Берде апамдын дагы баягы үндөсү, негиздөөсү, баягы өзүң айткандай алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Анан баягы биздин музыкалык үй-бүлөнүн тийгизген таасири да. Бул анан ушул ырчылыкты тандап, ушул кесипке ээ болуп, ырдап жүргөнүмө ошол себепкер деп ойлойм өзүм. Токтогул районунда кимдер гана барган жок. Артисттер баягы баардык жактан келишчү эле. Оштон келишет, Нарындан, Көлдөн, Таластан барышчу эле. Ошолордун баары эле ошо биздин үйүбүздө чогулушуп, өздөрүнчө баягы чай ичип, кеңешип, сыр бөлүшүп дегендей. Анан ошол артисттердин эле мындай чордонунда чоңойдум да мен. Арасында ошолордун сөзүн угуп, ошолордун кебин угуп чоңоюп калдым. Анан ошо дагы мага аябай чоң ырчылык болууга таасир берди деп ойлойм да. Ырчы болуу тилегиңиз ишке ашып, баягы эл алдына канча жашыңыздан баштап ырдап чыктыңыз? Токтогул жергесинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Канке Эралиев эжеке өзүнүн чыгармачылык концертин бергени барган экен. Анан биздин үйгө келишти, чай ичип, сүйлөшүп отуруп, анан Гүлзат, менин бир балдар темасына арналган бир ырым бар, Баатыр жөөжө деген ырым бар. Ошону ырдап көрчү, кечинде концертке ырдап чыгык биз менен деп калды. Анан мен жок деген жокмун, макул болдум. Анан эже ошо отуруп эле анан ошодон өзү аккордеон ойнойт, Канке эже. Кичине аккордеон ойнойт. Анан ошону эметти, ойноп берди. Анан үйрөттү, сөзүн жазып берди. Анан ошол жерден ошо Баатыр жөөжө деген ырым менен Канке эженин концертине ошо 3-үчүнчү классымда биринчи жолу ошо концертке чыктым да. Анан андан кийинкиси акырындан анан өзүнүн жолу менен кетип атты. Ошондо эле комузда кол ойноткон кыз белеңиз? Жок. Мен комузду ойнойм деп да ойлогон эмесмин, чертип кетем деп да ойлогон эмесмин. Анан эмнегедир атам деле өзү аккордеон ойнойт, жакшы чоң комузчу. Анан үйрөн деп деле эч ким айткан жок, апам деле айткан жок, атам деле айткан жок. Анан билбейм, эмнегедир эле өзүм комуз кармагым келди. Үйдө комуз жөн эле баягы дубалда илинип турчу да. 7-классыман баштап күүлөгөндү үйрөндүм биринчи. Анан кийин баягы комузга колдорумду коюп, тиги ырларды мындай эмесин тандап анан үйрөндүм да. Сүйүмө бүткөн гүласың, ай гүласың, өмүрдүн жазы өзүңсүң, өмүрдүн жазы өзүңсүң. Балалыктын эң таттуу күндөрү бул окуучулук эмеспи? Мектеп курагындагы баягы күндөрүңүз эмнеси менен эсиңизде калды? Мени баягы активист катары мугалимдер жакшы билчү да. Анан кийин кес-кесте баягы мындай эме болуп каласың, киши бир сабакка көңүлүң келбей калган убактар болот да, ар биринде эле окуучулук убакта. Анан ошол убакта анан кийин мектепте биздин класстагы окуучулардын баарыбыз качып кетебиз жүргүлө деп. Анан кийин классты бирөөнү да калтырбай баарын качырып кетирип койчумун. Анан кийин өзүм качып кетчүмүн. Бирок өзүм аябай жоопкерчиликтүү болчумун убагында, баягы өзгөчө пионер убагында. Жоопкерчиликтүү дружина советинин председатели болуп жүрдүм. Отряд советинин председатели болуп жүрдүм. Абдан эле баягы ойлоп көрсөм, мектепте окуп жүргөндө азыркы биздин өкмөт чоңдордой эле мектептин ичинде ушундай эле кызмат кылып турмун деп тамашалап койбойм. Чоңойсом сот болом дечү экенсиз. Эмне үчүн антип кыялданчыңыз? 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы класстарда сот кызматкери болом деп аябай өзүмчө эле кыялданып жүрдүм да. Соттордун дагы тагдыры мындай баягы мындай бир оор болорун түшүндүм окшойт да.
Анан ошондон кийин анан мындай ырчылык жагына көбүрөөк ой баштадым деп ойлойм да. Анан билбейм, апам айтып калат, сен ушул өзүңдүн баягы чынчылдыгың менен, бетке айтканың менен сот болсоң деле аябай сонун жарашмак сага деп ушул убакка чейин айтып келет да. Анан мен эми буйрук деген буйрук экен, баары бир баягы чымчык уясынан эмнени көрсө ошону алат дегендей ырчылык оодара тартып кетти мени. Мектепти бүткөндө сизге баягы кесип тандоо кыйынчылыкка деле турбаса керек. Башында аябай ушунчалык жакшы окуп, жакшы бүтүп келдим. Анан искусство институтуна тапшырдым. Тапшырып аяктан билбейм, баягы бир жолу бир жерден баягы тайып калсаң, мен экинчи жолу ошол жака аттап барбай турган киши экенмин да. Өзүм да байкап калдым. Анан ошондой искусство институтуна өтпөй калып ушунчалык ызаланып калдым. Анан келип Кудай жалгап ушу биздин касиеттүү Токтогул Сатылганов атабыздын атындагы филармониянын астында 2 жылдык музыкалык эстрадалык студиясы бар. Анан ошол студияга келип тапшырдым. Анан бияка өтүп кеттим. Бу жерде бүтүп анан кийин биздин Алымкул Үсөнбаев атындагы Эш айылар тобу жаңыдан жаштарды алып түптөлүп аткан экен. Анан өтүп калдым. Ал жака дагы жумушка кирип калдым. Анан аякта иштеп жүрүп анан кийин эмнегедир ушу өзүнчө бир журналистика тармагына тартты. Анан ушу биздин Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде журналистика факультетин окуп бүтүрдүм. Мындан ары махаббатты ырдаймын, махаббаттын бар экенин, махаббаттын бар экенин билемин. Жолдошуңуз менен турмуш жолуна бирге кол кармашып атканыңыздарга канча жыл болду? Жолдошум менен экөөбүз баягы баш кошуп түтүн булатканыбызга Кудай буйруса 17 жыл болуп 18 жылга кетти. Мен эле эмес, баардык артисттердин талантын өзүнчө барктап баалаган татынакай жолдошум бар, өзү аскер кызматкери. Экөөбүз Кудай буйруса бир кыз бир уулду тарбиялап чоңойдуп атабыз. Кызым азыр 15-те, 16-га кетти. Уулум 13-тө. Да, орустарда айткандай, сперва няньку, потом ляльку дегендей, меники дагы Кудай жалгап уулум кыз болуп, кичүүм уул болгон. Экөөнү тарбиялап атабыз. Экөө 67-чи мектеп гимназиясында билим алып атышат. Анан кийин эми кызым азыр баягы тайенеси Шахрат Алипова ырчы болгондон кийин, апасы ырчы болгондон кийин ырдайм деген бир сөздөрдү азыр мындай огородума ташыргат болот дегендей четин чыгарып сөз кылып атат. Анан мен айттым, эми кызым окууну, мектепти бүт, бир өзүңдүн көздөгөн жакшы бир кесибиңди тандап ал, андан кийин ырдаганга биз жол ачып беребиз, колубуздан келишинче деп ушундай сөз болуп атат азыр. Уулуңуз ырдабай эле? Уулум ырга кызыкпайт. Ал эмнегедир ушул Атай Өмүрзаковдун бийлерин ушунчалык жакшы мындай пластикасы, мимикасын келтирип ушунчалык жакшы билет да. Анан бирок ал музыкалык жаатына мындай барам деген бир негиз айта элек азырынча. Үй бүлөсү жөнүндө кеп козгогон ырчайым жолдошум балдарымдын атасы. Менин таянар тоом жана арка жөлөгүм деп калды. Кээде шаардын ызы чуусунан тажаган убакта жаратылыштын койнундай салып, жолдошум менен бирге бийик тоолордун чоколарына көз чаптырып, ой бөлүшүп, сырдашканды жакшы көрөбүз. Экөөбүз тең романтикбиз дейт. Ал эми турмуш өз орду менен үй жумуштарына келгенде бүт жагынан мыкты элемин деп белгиледи. Артисттен аял алба деп коюшат го. Артисттер үй турмушуна жок, үй жашоосуна жок, тамак жасаганды билбейт деп эле ар ким айта берет. Артисттен аял алат деген бул эмне деген шумдук, артистке күйөөгө тиет деген эмне деген шумдук деп эле илгертеден баягы ушундай бир сөздөр калып калган да. Бир ушундай бир ой калыптанып калган биздин баягы кыргыздын аң сезиминде. Анан айткым келет, мен билбейм, башкаларды кандай экенин билбейм, бирок мен үйдө жакшы кожой экенмин, тамакты түрлөрүн жасаганды билем. Үйдө болсо апамын баягы жакшы бир касиети бар.
ушунчалык баягы таза киши, тазалыкты жакшы көрөт. Үйдө ар бир нерсе өзүнүн ордорду менен, полка менен баягы бет арчыгычың өзүнчө, бут арчыгысың өзүнчө дегендей баары өзүнүн ордунда турганын жакшы көргөн киши да. Анан кичинекейибизден бизди да ошентип тарбиялаган. Анан биз дагы ошол тарбияга аябай көнүп жүрбүз. Апаңыздын тарбиясы менимче катуу болсо керек. Апам өзү бизди баягы аябай мындай катуу тарбиялаганы менен өзү бала кыял да. Ушул убакка чейин эле, мына азыркы убакка чейин эле бала кыял. Бирөөлөр тамашалап бирдемени айтып койсо ошого ишене алат, ишенчек аябай. Анан кичинекей кезинде баягы мен мектепте окуп жүргөн убагымда эми баягы үй жайга аралашып, үйдү тазалап, чыйнап дегендей ишке баягы жарап калган убагым. Анан үйдө узун калат бар болчу. Атайын апам мага тиктирип берген да. Аны кийдим, анан үйдө тайнемдин маасы көлөчү бар болчу да. Анан маасын бутума кийдим, суук түшүп калган убак болчу. Анан мындай үшүп аткан убак эле. Маасыны кийдим, халатты кийдим, башыма жоолукту салындым, анан кийин колума шыпыргын алып алып, үйдүн баарын тазалап жүрсөм, бизде жана комхоз бар эле ушул убакта. Азыр билбейм барбы жокпу. Комхоздун начальниги келип калды, звонокту басты, бир анан эшикти ачсам, байке турат, анан мени минтип карап эле, сен шакырасыңбы? деп анан минтип калып, жок, мен Гүлзаттын кызымын десем, апаң каякта деди. Анан кийин апам эшикте ойноп жүрөт дедим. Ошентсем, кандай ойноп жүрөт дейт. Анан эшикке чыксаңыз, жолдо балдар менен хоккей ойноп жүрөт окшойт, же футбол ойноп атабы дедим. Анан ошентсем эле аябай күлдү. Ай, апасы эшикте балдар менен ойноп жүрсө, кызы кемпирче кийинип алып үйүндө үй жыйнап жүрөт депчи. Анан ошону көпкө чейин унута албай байке айтып калчу үйгө келген сайын эле. Гүлзат Батырканова 22 жылдан бери чыгармачылыктын ысык суугуна чыдап, кээде аларга туруштук берүү оңой эмес экенин да айтат. Эми иштеп атабыз, жаман эмес, эми эмгегиңди баалаган бар экен, баалабаган бар экен дегендей. Кечээ эле келген секелек кыздар, жигиттер эмгек сиңирген артистти алып атышат, эл артистин алып атышат. Эми ич күйдүлүк эмес бул, баягы өзүңдүн эмгегиңди убагында баягы баалабаса, убагында баасын бербесе, адам убакыт өткөн сайын, турмуш өткөн сайын көңүлү чөгүп, мындай мейли мен ырдабасам деле концерт өтөт дегендей бир мамиле жасап калат экенсиң да чыгармачылыккачы. Бирок мен өзүмдү сыйлаган адам катары, өзүмдүн чыгармачылыгымды баалаган адам катары, чыгармачылык үй бүлөдөн чыккан эл артистинин кызы катары, ошол кишинин тарбиясын алган адам катары мен өзүмдүн чыгармачылыгымды чөктүрбөй, өйдө бөпөлөп көтөрүп, дагы улантып, элиме арнал элек ырларымды арнап иштей берүүгө мен дагы даярмын. Филармонияда канча жылдан бери эмгектенип жатасыз? Филармонияда 91-жылы апрелде түзүлгөнбүз. Мына Кудай буйруса 22 жылдын жүзү болуп калды. Баягы сиздерде жетекчи алмашып атат акыркы учурда тез-тезден. Сиздерге терс таасир тийбейлеби? Эми чыгармачыл топко терс таасирин абдан эле тийгизет. Бул жетекчилик алмаштыруу деген нерсе чыгармачылыкты, баягы чыгармачыл иштеп аткан адамдарды баягы эки жаатка бөлүп коюу бир паста эле келип калат экен да. Ушундай нерселерди башыбыздан өткөрүп эле келе атабыз. Мына биз келгенден бери эле канча директор келип атат, канча директор кетип атат. Мына ошолордун баарында эле киргенде бир коллектив болуп киресиң, кайра директор бири кетип бири келгенде эки тармак болуп чыгасың. Эми бул баягы бири-бирине дос кас кылып, эки жаат кылып коюп атат. Bundan эч кандай жакшылык чыкпайт го деп тыянакка келдим да мен. Бирок сиз өзүңүз ишиңизди улантып бересиз. Бирок эми биздин ишибиз улана берет. Биз эми баягы кресло талашкан жокпуз эч кимден, папка талашкан жокпуз. Мага муну бер, тигини бер деп күндө биздин министрликтин эшигин тешип аткан жокпуз. Акчабызды көтөрүп алып тиги ак үйгө, көк үйгө чуркаган жокпуз. Өзүмдүн чыгармачылыгыбызды, комузун көтөрүп, өзүмдүн элимдин арасында, тоюндабы, жакшылыгында, концертинде өзүмдүн чыгармачылыгымды уланта берем. Акыркы жаңылыктарыңыз? Апам баягы 60 жылдыгын бир жерде Борбор шаарда өткөрдүк эле. Мына 10-да Кудай буйруса Жалал Абад жергесинде апам баягы ошол жакта туруп жашап, чыгармачылыгын ошол жакта өркүндөтүп атканына байланыштуу Жалал Абад жергесине Кудай буйруса аттанган турабыз. Барып ошол жакта Жалал Абад эли менен, жери менен учурашып, көрүшүп,
концертти, юбилейди жакшы ошол жактан өткөрүп келели деген жакшы маанайда турабыз азыр. Сиңдим дагы музыка дүйнөсүнө, ыр дүйнөсүнө аралашып жүрөт, ырдап атат, жаман эмес. Апаңыз бул шаарга келдим деп элеби бизге? Шаарга апамы баарыбыз эле чакырып көрдүк. Бирден баягы сөз айтып дегендей, бияка келип алыңыз, эми аякта балдардын баары биякта болсо, неберелер биякта болсо, аякта жалгыз кандай жашоо болмок эле деп айтып көрдүк. Бирок айтсак, ал айтып атат, эми баягы адамда бир салынып калган жол, түптөлүп калган турмуш болот экен да. Канча жылдан бери ошол жакта жашап, мына 94-жылдан бери Жалал Абад жергесинде болуп атат. Анан ошол жакта болуп калдым. Эми өзүмдүн үйүм бар үстүмдө, астымда машинем бар, тиги иштеген жашынакай ак жолтой ишим бар. Ошонун баарын таштап бир паста эле 10 миң кылып ата кылып чыгып кетиш мен үчүн абдан кыйынга турат. Балдарым эми убагы келгенде, өзүнүн сааты чыкканда, убакыты чыкканда келермин деген оюн айтты. Анан ошо менен учкан жокпуз. Биздин дагы маек соңуна жетти. Маек соңунда Комулдун коштоосунда бизге бир жандуу үн менен ыр аткарып бербейсизби?